башчысы. Мына ушул залга эле балдар азыр тамак ичип атышат. Тамакты ушул залга жасап атышат. Себеттеринде ашкананын ички тамак бышыра турган жайы дагы деле бүт элек бул жерде ашпозчулардын маалыматында бул жактагы бир жуманын ичинде бүтүп калат деп айтышкан экен. Ызык суда чыгат ийикпи? Чыгат экен. Азыр убактылуу эле тамак берип атасыздар да? Азыр ысык тамак ичет экенби балдар? Чайлы да? Чайлы. Жаңы мектептин нөлөбөйүнө мен неберемди алып келип такай ушул жерде жүрөм. Жакшы салынып бир мектеп, аябай таза, жарык, купулга толот демиш айтса. Балдар ушул жарык немеде тим эле кенен мектеп экен. Канча жыл күттүңүздөр ушул мектеп салынышына? Көп эле күтөбүз. Канча жыл болду мектептин салынышына. Тиги кички мектепте тыгылып барам окушчу эле. Азыр жарык ачык тим эле ушундай кенен мектепте окуганга мен да сүйүнүп атам. Балдар ушундай жакшынакай мектепте окуп бүтсө жакшы да. Мен Нурбек Арлен 8-Б класста окуйм. Бүгүн биз жаңы мектепке кирдик. Абдан жакшы экен ичи, сонун, жылуу. 5 жылдан бери күттүк биз ушу мектепти киребиз деп. Мына эми кирдик. Мына отурабыз. Келечекте деген электрик болгум келет. Себебин биринчи айтып койсом, анткени бул эски мектепте бизде отопление жок. Анан ошо себептен бияка деген отопление кетиргенбиз, азыр жылуу болгондуктан ушул жакта себеп окуп атабыз да. Бүгүндөн баштап кирип атабыз. Анан кемчиликтер болсо, баягы спорт залынын эле полу калды азырынча. Полунун деген биринчи краскасын берген, эми 2 слой краска беришет. Буюрса бүгүн ошо эмеге шаарга кетишти. Прораб ошонун краскаларын эмесин алып келгени. Ашкана дагы калды. Ашкананы дагы буюрсам 15 күнүн ичинде бүтүрөбүз деп атышат. Ачылыш акемин качан? Могул ушул айдын ичинде бүт баардык нерсеси бүтсө, анан Кудай буйруса ачылышы болот. Декабрь айы менен деп атабыз да. Бүгүнкү күндө канча окуучу, канча мугалим бар? 532 окуучу окуйт, мугалимдер 45 мугалим эмгектенип иштейт. Я вам рассказывала о детях Пушкина, да? Помните? Значит, у них было 4 детей. Старшую звали Мария, затем Александр, Григорий и Наталья. По сравнению с Пушкиным, дети его прожили долгую, счастливую жизнь. Старший сын Александр был военным. Мария, я вам, помните, на том уроке рассказывала. Мен Гүлмира Шыргазиевна Ногойбаев, Отунчу Ногойбаев атындагы мектептин орус тил мугалими. Бул мектептин башталганына 5 жыл болуп калды го. 5 жыл. Ошондон бери күтүп атабыз, балдарыбыз нетерпением күтүп атышты. Бүгүн биринчи күн ушу мектепке кирип сабак өтүп атабыз. Балдарыбыз прям рады ушул жака кирип өтүп аткандарыначы. Кенен ушундай биз дагы ушундай класска сабак өтөт экенбиз деп просторные классы, но майда чүйда нюанстары бар. Аларды өзүбүз кошулсак дагы өзгөчөбүз менен болсо да эки жагын жыйнаштырып бүтүп алабыз деген ишеничтебиз. Анан дагы спорт залыбыз кичине калды деп атышат, ошону бүтүрүп беребиз деп атышат. Анан бүтүрүп беришет го деген ишеничтебиз да. Балдар силерге кандай, жактыбы? Жагып, жайында болсо мугалимдердин күчү менен мурда баннер менен жазасак, быйыл болсо жайында ушу аракет жасап, мугалимдердин өзүбүз чөнтөбүздөн чыгарып аракет жасап, мондай форекс менен оформление кылдык, класстардын баарын
ар бир мугалим өзүнүн кабинетин анан берке калган мугалимдер жардам берип ушундай форекс менен жакшы оформление кылып алдык. Өзүбүз дагы аябай сүйүнүп атабыз. Баннер эмес, кабинеттерибиз форекс болуп калды. Ушундай жакшы мектепте жакшы окуганга аракет жасагыла, көп калтырбагыла, мурда батпайбыз деп тыгылчу элек. Эми жаңы жылыбыз жакында эми келип калат, ал деле бат эле. Анан актабыз алда кенен чоноон аны да жакшы өткөрөбүз деген ойдобуз.